Кутмандуу күнүңөр менен, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн бизге келген көп суроолордун бирөөсүн тандап, мен гинеколог эндокринолог Айпери Соорбековадан жооп алып берүүгө аракет кылам, кыска жана нуска. Бүгүнкү сурообуз болсо, миома менен кистаны кандай учурда алдырыш керек жана алдырбаш керек? Бул суроо көп эле айымдарды кызыктырса керек. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Саламатсызбы Айперчи? Саламатсыздарбы? Бул суроода бизге келген суроолордун эң көбүнүн катарын толуктайт. Миома менен кистаны кандай учурда алдырыш керек жана алдырбаш керек? Ооба, туура эң көп сураган суроолордун ичине кирет. Миома, биринчи миома жөнүндө айтып өтөлү. Миоманы алдырыш керекпи, же көзөмөлдөп туруш керекпи, же баягы сөзсүз баягы кандай дарылап туруп же алдырыш керекпи деген моменттер болот да. Эмнеден бул көз каранды? Биринчиден миоманын көлөмүнөн чоң миома орточо андан аябай чоң болуп бөлүнөт жана миома жалгыз миома же көп. Анда сырткары аялдын жашына карап чечебиз. Аялдын жашына жана бала пландоо планы барбы, бала төрөй турганбы же балдардын уже төрөп бүтүп климакска кетип аткан айымбы, мына ошолорду эске алып туруп анан чечим кабыл алынат. Эгерде улгайган айым болуп миомалар кичинекей болсо, аларды бир гана көзөмөлдө УЗИ менен карап турулат. Себеби женский гормондор азайган сайын организмде ал миомалар акырындап жок болбойт, бирок кичинерет. Бул бир. Экинчиси, эгерде аял бала пландап плюс анын миомасы же жалгыз чоң миома же көп миома болуп, бирок боюна болбой жатса, бул учурда карап көрүш керек. Балким аны операция кылып алып коюш керек. Операция кылганда операцияга чейин атайын же дарысын берип, андан кийин алыш керек, же дароо эле операцияга кирип миомасын алып койгон учурлар. Керек болсо ошондой чечим кабыл алыш керек болот. Анан эгерде миомалар бар, кээ 1 сантиметр же кичинекей, же ал бала болгону эч кандай тоскоолдугу жок болсо, бул учурда көзөмөлдөп турса болот. Эгерде миома аябай катуу өскөн учурлар же миома жатындын ичиндеги субмукозный миомалар болсо, анда көп учурда бул жерде оперативный лечение кылышка туура келет. Миома 3 жайгашкан боюнча 3кө бөлүнөт. Жатындын сыртында субсерозный, жана миометрде өскөн интрамуральный, жатындын ички катмарында өскөн субмукозный. Ушулардын ичинен эң көбүнөн бул субмукозный болгону аялды көп кан келтирип, бойго бүтүрбөстөн же боюна бүтсө дагы бойдон түшүп калып же баланын иштен өспөй калуусуна көп алып келет. Ошон үчүн бул миома болсо, анда оперативный лечение кылышка туура келет. Дагы миома өзү жалгыз эле болбойт да, ал жерде гиперплазия эндометрия же аденомиоз жана ушул баягы чогуу жанында жүргөн, коштоп жүргөн оорулар болсо, жана жатындын көлөмү 12-14 жумалыктан чоң болуп кеткен учурлар болсо дагы бул жерде миоманы же жалпы матканы алышка туура келген дагы учурлар бар. Ошон үчүн ар бир айымга өзүнүкүн карап көрүп, айым менен маектешип көрүп туруп, анан кийин чечим кабыл алыш керек. Эми кисталар жөнүндө айтып өтсөк, кисталар көп кездешкен. Көпчүлүгүндө киста чыгат, анан көбү кабатыр алып баштайт. Киста деп жазып берди. Киста яичника. Эмне кылыш керек? Дарылап эле кетирсе болот же операция деп кабатыр алышат. Кисталарды операция кылуу же дарылоо же көзөмөлдөө алардын көлөмүнөн жана түрүнөн көз каранды болот. Көлөмүнө келсек, кичинекей эле 3 см, 3,5 см фолликулярный люцеиновый кисталар болсо, буларды көзөмөлдөп турса же бир этек келгенден кийин кайра УЗИ кайталат, ал учурда алар кайра жок болуп кетиши мүмкүн. Бул бир. Экинчиси, эгерде эндометриоидный киста болсо, дермоидный киста дегендер бар, жана папиллярный цистоденома, муцинозный, мына ушундай кисталар болсо, булар эми УЗИден так көрүнөт. Эгер ошондой кисталар болсо, эртерээк лучше операция кылып коюш керек. Канча эрте болсо, ошончо жакшы. Дагы бир айта кетчү нерсе, көпчүлүгү келишет, улам эле УЗИге барсам киста деп берет, бирок кичинекей эле 2 см же 3 фолликулярный деп эле жазып бере берет. Дейт, бирок ал уже 1-2 ай өтсө деле, жарым жыл өтсө деле
кетпеши мүмкүн да. Кээ бир кисталар кичинекей болгондо ошол 3-3,5 болсо же 4 да, фолликулярный люцейновыйлар кетпей турган болсо, биз атан 2-3 айга гормон берип көрөбүз, дарылап. Эгер анда кетпесе, демек балким бул кистанын бөлөк түрү болушу мүмкүн, жакшы жерден дагы өтүш керек. А баягы жылдап кетпей жүргөн кисталар болсо, көпчүлүк учурунда биз эми операциялар келгенде эндометриозный кисталар чыгып калган учурлар болот. Ошого киста деп чыкса, жакшы жерден текшерилип, бир баштагынан аягына чейин чыгып, кол шилтеп койгон болбойт. Себеби бул яичниктен чыккан үчүн, бул яичник билесиздер, женский гормондорду берип турган без болуп эсептелет. Ошон үчүн канчалык кисталар кичинекей кезинде эрте алынып, яичник сакталып калса, ошончолук аялдар үчүн бул жакшы. Чоң кисталар болуп аябай болот, 20дан 15-20 сантиметр болуп келгендер, ал учурларда эми яичниктен эч кандай здоровый ткань калбайт, анда толук алып салышка туура келет. Мынакей көрөрмандар, биз киста менен миоманы кандай учурда алдырыш керек жана алдырбаш керек деген суроого жооп алдык. Эгерде сизде дагы мындан башка суроолор пайда болсо, комментарийге жазсаңыз, биз сөзсүз түрдө жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Өзүңүздөрдү караңыздар, ден соолукта болуңуздар. Саламатта алгыла.